30 июнь Кыргызстанда тарыхый күн. Ысык-Көл облусунда Асман шаарынын курулушу башталып, капсуласы салынат. Акылдуу деп аталган кала 500 миңден 700 миңге чейин калкты батырат. 1,5 жылдан бери долбоорлорун даярдап, кагаз иштерин даярдап, ага да 1-2 жылдын убакыты кетет экен, 1,5-2 жылдын убагы. Асман шаарынын долбоору даяр болуп калды. 30 июнда Кудай буйрса кутучасын салабыз. Биз Кыргызстандан 1 тыйын акча короткон жокпуз. Мына сырттан инвесторлорду топтоп келип туруп ошолорго салдырган атабыз. Экологиялык таза, заманбап шарттары, заңгыраган имараттары бар бул шаар 7-10 жылдын аралыгында курулуп бүтөт деп күтүлүүдө. Асман 4 мезгили бар. Ажайып кооз, ак мөңгүлүү тоолордун курчоосундагы Ысык-Көлдүн жээгине түшөт. Борбор Азияда дүйнө элин кызыктырган, туристтерди суктандырган жаңы шаар пайда болот. Ал биздин шаар Асман.